кече кабылан Манас өлгөндө кайра келбес чын жайды кайран киши көргөндө караң калган куу дүйнө каран түнү башка келгенде ошондон абыке көбү шекарам чыйбыт кочкор төрү тарам адыбай көлбай алтарам шондо кеп кылып анты шертти бек кылып айткан сөзүн кеп кылып айтканына тик туруп атан өлсө тайлак бар жүгү жерде калбаска агасың өлсө ини бар күңү жерде калбаска деп айтылган макал деп көлүдөгөн көргөбүш жарыя кылып жалпыга ак калпак кыргыз калкына агасынын ордуна иниси хан болот деп була бел таң калган салтыда дебешентип көргөбүш ханды өзүн ошондо жарыя кылып туруптур атпай кыргыз калкына бул кылыкты кылыптыр Кудай бетин салбай кал көбөш антип турганда атаңдын көрүгү дүйнө Айкөл Манас батырдын өлгөнү 40 күн бол элек 40 күнгө тулук тол элек ана шунду көргөбүш бала кетти салыптыр баягы шоруктун кызын акылай шодурап турган капырай короз моюн аппак эт койкоңдоп турган кара бет ай жеринден айыбы кабылан Манас батырдын тартууга келген сайыбы алакылай бейбактын башына бала салыптыр көлдөгөн көргөбүш ошол турган акылай ошону нике кыйып алып турдум эң абакеси Ербакай аламды бускан Шербакай кече төрөсүн Манас өлтүрдү о дүйнө жүзүнү көрдүрдү Айкөл Манас кабылан жазыкта шунду жатканда Кудай бетин салбай кал тараса жөтөлүп өйдө болу өдөзү оозунан Айкөлдүн өжө кан кетип ал кан кеткенин көргөндө Бакай менен Каныкейден ал кетип ошол кезден Манас абакеси Бакайга керез айткан эмеспи айланайын абаке акыл эсиңи канаке 42 жылы кан болдум атагым журтка таң болдум аламдын туткасын кармап турчу жан болдум айланайын абаке ал экенин коңурбай алдап туруп сайдыго бул кызыкты салдыго алдыңдагы Айкөлүң өлө турганы болдуго а дүйнөнү бир жолу көрө турганы болдуго алдымда турган абакем төрөсү батыр өлгөндө абакеси жанында төө кайтарган болуучу төө кайтарсаң оңучу беш таштын жашы башы бек жайлоонун ашып кет айланайын абаке Алтарамдан качып кет ушун Айкөлүңдүн төөлөрү төө багып жан сактап ошол жерде каларсың айткандың эскең аларсың кагылайын абаке Алтарам сагаң эл эмес ушул турган алтарам
çalgırты турат gözünde, çaması gelse kapırlar, menin gözüm ötkönde, başka balı jetkende, aylanayın navake. Oşo çalgаны gana жүрөт өзүңдүң деп ошентип Айкөлүң керез айткан эмеспи? Айкөл манас өлгөн соң ал керездин ойлонуп, оң жагына толгонуп, абасыга кайгарыя беш таштын жашы бек жайлуу ашып кеткен эмеспи? Kanımağın astını kalın tönü kaytarıp, şaşıp ketken emespi, akkan suğan okşoşup, ağıp ketken emespi, kerezin alıp manastın, kanımağın astını kalın oşonu bağıp ketken emespi, biregi turgan 40 çorron emes 40 jorro, 40 çorronun içinde, baytölböstünü çölündü, Kaynagan ısık жерinde, karağıtı kakkanға, kallaymandı salganda, çoğulup alıp barısı, çoңga zatқа barganda, 12 çorron oşondu, okkon uçkan emespe, 40'tını başı kırgılı çal, 40'ını da köpkün dungulu çal, kaçırgan жоğunu jaylagan, kammandığı dağı var, karşoyluğun adamga, жамандығы дағы var. Ушулу турган кыргылы чал, кылбаганды кылуучу, арамдыгы дагы бар. Күн карама беттенип, кыргыл чалшондо четтенип, жалпы турган 40 чоррону баштаптыр. Кудай бетини салбай кал, көлдөгөнү көргөбөш, хам болуп алып чирдейип, хам болгонго көргөбөш, курсак салып ошондо семиргенде дердейип, өтүп кетип калыптыр. Атаган аты кудүйнө, ошоло турган көргөбөш, хам болуп шондо турганда, алла кандай кыргызга кылбаганды кылганда, көргөбөш туруп кеп айтат, абыкеге канышты, алып береме деп айтат. Атаңдын көрүң абыке, айтканды саласың, ушулу турган каныкей, Kanıkeyдің Allah'sың, kanıkeyді албасаң, bir бәләгә қаласың, ұшы тұрған kanıkey, niке қиып аласың, алдымда тұрған авыке, айтқанымдай болосың, келгендерден кеп ұқтым, береги тұрған ербақай, ұшы тұрған канышты, 12 жамбы мен құндыз, бараған шонды жеп алып, тиги текечинин Ормонбеккен ошонду качырып берет деп уктум. Ойлосоң болдуң абыке, ушу турган аскыргыз, ушак кылып жебейби. Айкөлүн маннас өлгөн соң, береги турган канышты, текечинин Ормонбек, ошоң алдырып ийди дебейби. Маннастыны барындай, салбай калды дебейби. Колом тоотуң алуулуп, жамбай калды дебейби. Кайнысы туруп ушунда, ушуң маннастын зайыбын албай калды дебейби. Каныкейге баралы, айтып кепти салалы, кепке келсең эгерде, бул каныкей катынды, адамдан ашкан капырды, катынына калкпускан, кыз кезинде шуркуя, ушулу турган каныкей, каныкейдин алалы, деп ошентип ошондо, көбөш мындай дегенде, жанындагың абыке, безге сайган эмедей, ошондон ыргып кетти көрдүң бүңөдүм. Эң абыке шондо кеп айтат, кеп айтканда деп айтат, алдымда турган көбөшүм, айтканыма көнөсүң, төрөман наз батырдын, карына калсаң өлөсүң, ушу төрөман наз батырдын, төшөгүнү баскан болобу, төшөгүн баскан адамзат, бул дүйнөдөн оңобу, береги турган каныкей, узун чачтын тазасы, ургачынын башасы, тилинден анын мөрү бар, таңдайында сөгү бар, ошол турган каныкей,
kanı keyde bebaqtın etegin açkan bolloğu etegin açkan adamdın egerden işin oңoğu tildiң alsan көбөшүм kanı keyge barbaylı aytıp kepti salbaylı kanı keydin albaylı kanı keydin alam dep kabılanıman naz batırdın kusuruna kalbaylı kalın kara köpçülük karrap jalıpı turbasın kavlanman naz batırdın arbağı bestin urbasın kanı key albaymın aytkanыңа барбаймын көлдөгүн көбөшсүң айтканыңа көнбөймүн каны келбеймин айтканымды бербеймин деп ошондой дегенде карданды көргөбөш оозунан оту төгүлүп ок жыландай көрүнүп көргөндө көңүлү бөлүнүп атаңдын көрүң абыке ар качандан бир качан кабыланмана серим деп кайратыга шерим деп келтиресиң жинимди алдымдагы абыке кесейинби тилиңди карап турсам өзүңдүн кайратсызың билинди сен албасаң жерге кир береги турган каныкей каныштың өз алламын хан манастын ордуна хан болуп өз калламын каяшаяк кылгандын башына бал салламын каяша кылса каныкей жалгыз ул семеттей балтыр бешик чагында анын башын кез алламын кабыланман аз тукумун тазарчы пыяздай түгөт кылып саламын деп ошону да карданып турганда мындай кепти урганда ата кезип айжакып ошол туруп чочкакан туруп кеп айткан деп айтып ырас айтат көбөшүм көбөштүн айткан сөзүнө ауке балам көнөсүң ауке балам көнбөсөң ажалдан мурун өлөсүң ала кандай аскыргыс ушак кылып турбасын өзүңдүн ушак кылбасын ошо турган көпчүлүк ушак айт жебесин каныкейди береги текечин ормонбеккен ошондо алдырбыйт дебесиң каныкейге баргыла аныктап кепти салгыла тилдиң алса каныкей нике кыйып алгыла албай болсо тилиңди башына бал салгыла чын эсебин тапкыла чыркырат чапкыла эшигинин алдында талын кыйып салгыла алтын тактан орноткон ол алдындагы 4 бутту барын кыйып салгыла адырын төрттөлүк малын талап алгыла үйүндөгү мүлкү бар барын талап алгыла ошо каяша кылса каныкей башын кезип салгыла балтыр беш баласы аны көкпөрө тартып алгыла дебешен атасы мындай кепти урду дейт ошондо чоң атасы чочкакан ошондон ошону гана айтып турду дейт одом атаңдын көрүдөн үйү жакып андай дегенде өзүң көргөн көргөбөш ушоң айгай салып бакырды кыйкырыкты бек салып кыргылы чалды баш кылып кырык чоруну чакырды атаңдын көрү кырык чору ар качандан бери качан арстаным манна серим деп аламды бузар шерим деп айтканыңды койбойсуң ушул турган көргөбөштүн алдында ошо кыраның манас кабыландай болбойсуң кече чоң казатка баргансың уй түгүндө Кытайга чогулуп уруш салгансың четпежиндин кандыгын 40 чору тартып алгансың маннасыңа бергенсиң
айтқанына көнгөнсүң. Қара жойдың шайдар, ошонун оғынан учуп өлгөнсүң. Тұлпар чуркайт тушунда, гүллүк чуркайт күнүндө. Ошо кабыла манас дегениң, калыптың калыктын камыны жегениң. Коңурбай сайганы найзадан, жарадар болуп өлдү го. А дүйнө жүзүн көрдү го. Агасынын ордуна иниси дайым элинин ханы болот деген бар. Калың кара калкынын камын шонтуп жеген бар. Азыр көбөш хан болду, хан Манастан кем эмес, атагы журтка даң болду. Абайлап көрсөң кырк чороң алдыңдагы көбөшүң, ошоң албат эле катуу-жан болдуң. Эң ошо кырктын башы кыргылы чал, жаныңдагы Тазбаймат. Тазбайматты береги жолдош кылып аласың. Ошонга Манастын каны кей, калып калган жесири. Кагошугу бул күндө жуучу болуп барасың. Береги турган көбөштүн айтып сөзүн саласың. Чоң казатка барганда күн обого толду эле. Миң башы менен жүз башы, жанындагы оң башы барын шайлап койду эле. Кабылан Манас дегенге алдыңда турган Тазбаймат 10 башчысы болду эле. Муногу кырктын башы кыргылы чал, кырк чоронун ошондо эң башчысы болду эле. Кыргыл чал менен Тазбаймат Каныкейге баргыла, айтып кепти салгыла. Ушулу турган Каныкей айтканыма көнөттө. Абыкейге тийүүгө макулдугуну беретти. Макулдугуну бербесе ажалдан мурун өлөттү. Атакеси Темиркан. Темиркандын айлына өлбөсө да Каныкей жөө качып жөнөйттү. Ушулу турган иргөбөш Манастан кем эмес, Каныкейди чабатты. Эсегин минтип табатты. Малын мүлкүн алатты. Ошол турган Каныкей армандан өлүп калатты. Балтыр бешик баласы жалгыз уулу Семетей. Семетейди соётту. Тындым кылып коётту. Ойдогудай болотту. Ушулу турган көбөшүң, ошо Абыкейге тийбесе, ушулу турган Каныкей. Каныкейди чаппасам, чын эсебин таппасам, тулбай тунна чөгөйүн, ажалдан мурун өлөйүн. Абыкейге канышты, азыр алып берейин. Абыкең анын алган соң, айымы болуп калган соң, аттаганады дүнүйө. Биреги турган Семетей коз артынан салалы. Күндө бир мал ошону сабап дайым туралы. Манастын уулу жетимди баш көтөргүс кылалы. Ушулу турган жетимди жер карама кылалы. Эгер аны кылбасак, күн обого толгондо, эртеңки күнү болгондо, Кутургурдун уулу жаш 12-ге келгенде балакетти салбасын, башты кезип албасын, кылбаганды кылбасын. Атасын тартсаң эгерде, оңдаллысы кең болуп, ойротугускан шер болуп, солдаллысы кең болуп, солондугускан шер болуп. Ушу турганы биреги, ошо көбөш менен Абыке аны чаап албасын. Адыбай менен Көлбайдын башын кезип салбасын. Чыйбыт менен Кочкорду тындым кылып койбосун. Атасынын кырк чоронун барысы, жашы менен карысы ушунуку өттү деп. Айкөл атам өлгөндө башка бала жетти деп. Карап турсам кырк чоро көбөшкөн өтүп кетти деп. Кырк чорону кырбасын, кылбаганды кылбасын. Семетейди сабайлы, сабабай койсок жарайбы. Жер карама кылалы, ыгынта бир күнү өлтүрүп аны коелу. Кара көзүнү жоелу, Хан Манастын тукумун кара жерге тыгалы. Ошо тындым кылып коелуңдум. Тебешин түп көргөбөш, мындай сөздүң урганда, минтип айтып турганда,
баягың ыррамандын ыры чолу, ычкырып апи 40 муну, ошондо туруп кеп айтат, кеп айтканда деп айтат, алдымда турган көргөбөш, Алланын кылган иши элең, айкөл манас барында, көбөш кайсы киши элең, каны кейдиң Аллам деп, каалабан саллам деп, бул айтканың жаман кеп, алдымда турган көбөшүм, айкөл манас батырдын, арбагың уру өлөсүң, өлбөсүң да көбөшүм, көрбөгөндү көрөсүң, жанымда турган 40 чору, алдымда кар тургула, айтканга көңүл бургула, кече кабыламан наз барында, оң жагында жыйырмасы, ойрот жұрт бол жылласы, сол жагында жыйырмасы, солон жұрт бол жылласы, кызыл найза колго алып, ыргап тур чагында, 40 чорун барысы жыргап тур чагында, кылымдыбыз 40 чоро, 40 чорун калың эл сыйлап тур чагында, атсыз кел бир чоро, аркарай жезбилек, айкөл манас кабылам, ат жакшысын мингизди, арыстанды билгизди, тонсуз кел бир чоро, жакасың алт жеңи жез, кошпадан торгой көз, табылгы жак чоқ өтпөс, тамайлап атса ок өтпөс, сайсаң найза тешпеген, чапсагыл кеспеген, тон жакшыз кийгизди, катынсыз кел бир бала бир чоро, оймогоз бото көз, олжуп тур ширин сөз, 43 кымча бел, кыз жакшыз алперде, алдымда тур 40 чоро, айтып сөз салласың, көбөштүн тил алласың, кабыламан батырдын, ошол кылган эмгегин, ошоң унутуп гана кантип калосуң, ырчол мындай дегенде, ошол турган көбөшү кардан күпүлдөп, катуу сүйүп дүпүлдөп, атаңдын көр ырчолум, ар качандан бир качан, кабылдан манас эрим деп, кайраты катуу шерим деп, айтып кепти турасың, мындай кептиң урасың, минте берсең ырчолум, бир күнү сени соёмун, кашайтып көзүң оёмун, тындым кылып коёмун, кызмат кылар убагың, эр көбөштүн жолунда, алдымда турган ырчолум, сенин ажалың менин колумда, деп ошентип ошондо каарданып турганда, 40 башы кыргылычыл, жанындагы тазбаймат, макул 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 деп, айтканың ырас батыр деп, бул айтканың акыл деп, эзелтедин кыргызда, агасынын жесирин, иниси дайым алат деп, иниси дайым алган соң, жыргап жатып калат деп, жуучу болу ошондо, чоролору барат деп, өзүң көргөн кыргылчал, тазбайматтың ошондо, жолдош кылып алыптыр, Камманастын ордого, ошондо Кылчайбай гана жөнөп калып турдум. Аң демесин арбытып, аңдан дөңдөн каргытып, Тазбайматтың ээрчетип, өзүң көргөн кыргылчал, кыргында көмкөн дуңгул чал, жер айланып закындап, каны кейдин ордогу, кирип келди жакындап, саябалуу ордосу, сандыргалуу каны кей, кыргылчал келип калганда, кызматчынын баарысын аркы терки чаштырып, дарбазасын аштырып, дарбазасын карасаң, Кудай бетин салбай кал. Ошондо Кавкар таштан ойдурган, дарбазанын оозуна көк жолборс жазып койдурган, кызматчысың андан көп, сакчылары сандан көп, эшигин шондоң ачканда, кыргылчал менен Тазбаймат эми кирип барганда, кайраны жеңген каны кей, кылбаганды кылганда, дастарконду койдуруп,
ойым менен олтуруп казыгарта жалжая катарым менен койдуруп Кудай бетин салбай кал суусунунан ошондо шербет суудан сундуруп аркы теркиң ошондо аянбай кызмат кылдырып аркасынан карасаң арак бозо сундуруп анна ошондо карасаң кыргылчал менен Тазбаймат сөөктөрүң ызышып бир аз ошондо кызышып кыргылчал ошондо кеп айтат ошо кеп айтканда бегөй тотудум эң алдымдагы Каныкей айтканымдың угуп тур айткан алдыңкы жерге туруп тур айтканга көңүл буруп тур айкөл маннас кабылан маннас өлдү го кайра келбес чын жайды кайран киши көрдү го аркасындан көбөшкө кезмет келди го ушул турган көбөш Манастан кем эмес абайлап көрсөң Каныкей көбөш бүгүн хан болду кайраты катуу жан болду акылың айран алы болду агасынын ордуна хан болгон соң бул көбөш көргөн адам таң болду көбөш ханын кеп айтат кеп айтканда деп айтат атан өлсө тайлак бар жүгү жерде калбаска агасың өлсөң ини бар күңү жерде калбаска эзелтеден байкасаң агасынын жесирин иниси дайым алуучу агасынын жесири макул болуп калуучу эгер макул болбосоң ушул турган көбөш Каныкей сени чабам дейт эсебиңди табам дейт адырдагы жайылган малыңды талап алам дейт Кудай бетин салбай кал баарыңды талап алам дейт жети там толо казына аны талап алам дейт алдыңдагың алтын так кыйратып аны салам дейт кылбаганды кылам дейт эшиктеги тал терек терегиңди кыям дейт алдымда турган Каныкей айткан сөзгө көнөсүң айткан сөзгө көнбөсөң көбөштүн колунан ажалдан мурун өлөсүң өлбөсөң да Каныкей көрбөгөндү көрөсүң анык болот Каныкей ошо төркүндөрүң береги атаң темир кандын шаарына тентиген бойдон жөнөшүң жуучу болуп өзүңө келип турган кезибиз айтып турган сөзүбүз кыргылчал менен Тазбаймат алдыңдагың өзүбүз алдымда жеңем Каныкей айткан сөзгө бул күндө ошо көнө турган кезиң садом деп ошентип кыргылчал мындай кептең урганда минтип айтып турганда байкайран жеңген Каныкей ыйлап ийди буркурап ошондон ыйлап турду чыркырап атаны окуй дүнүйө бүгүн көргөн эртең жок ушундай экен дүйнө бук ушу Каныкейдин алдына абы кеде кайныңе турмушка бүгүн чыккын деп айткан тилдиң алгын деп каттым болуп баргын деп келе турган сен белең ушу сөздү бул жерде уга турган мен белем кем акылсың кыргылчал алданның кылган иш элең алдымда турган кыргылчал жаныңдагы Тазбаймат айкөлүм манас барында экөөүң кайсы киши элең атаганат дүнүйө ушул көбөш эрго деп айбаты катуу шерго деп көбөш деген дедиң кабылан манас батырдан кайсыл жериң кемдедиң атаңдын көрүң арамдар кылган ишиң жамандар ушул жерде карасам ушу турган эки арам айкөл манас батырдын тузуна кара санадың кабылан манас төрөмдүн тузуна тийген оңобу эгердең эки болобу
aldımдағы екі арам сені соyoyun, тындым қылып қойойын, алдым менен бұл жерде, қашайтып көзің ойойын, қойдой башың кезейін, қойындой ичің жарайын, тындым қылып салайын, деп өшентіп қаныкей, қатынында қалқ бұсқан, қыз кезінден ерелі, баяғы елік ширақ шам құлақ, өзің көргіні береге, қара қашқан арғымақты минчелі, айғайлап жолға кірчелі, қайран жеңген қаныкей, қыз кезінде байқасаң, дұшмандың жолын аябай, торғап жүрген емес пе, өзің көрген бұқарды, қорғап жүрген емес пе, қатылышқан дұшманға, қалайманды жеңекең, салып жүрген емес пе, қарсылы даша келгенде, алып жүрген емес пе, кеше қавланма назы баш болып, жанындағы чоролор, жучу болып барғанда, ақ балтаның чувағы, ушылы тұрған бұқарға, осы чындап çalғыны çalғанда, ушылы тұрған қаныкей, алдынан шыға қалғанда, айғай салып бақырып, ерчуақ чақырып, батыр болсын қачпа деп, ақылың шашпа деп, найза салған емес пе, ақ балтаның чувағы, авайлап көрсін ошоны, ақылынан аябай, қашқан жері емес пе, адыры-будыры белесті, ашқан жері емес пе? Қаныкейден ерчуақ қашқан жерің емес пе, белді бекем қаныкей буған жерің емес пе, ерчуақтың көтінен қуған жерің емес пе, чала була ошондо сайған жерің емес пе, етек жеңін желбіреп, жеңекең жайған жерің емес пе, қайран жеңген қаныкей, ердік менен шередегі, еркектерден кем емес, қырғыл чал менен тазбаймат, абайлап көрсең ошону, қаныкейге тең емес, қайран жеңген қаныкей, алты торпоқ төрт тайға, саттып алған ақ тинте, қармай қалып сауынан, сурып алып қауынан, айғай салып бақырып, тазбаймат менен қырғылы чал, қачпағын деп чақырып, қолымдағың ақ тілте, шілтеп тұрып қал деле, абайлап көрсең ошонду, қырғыл чалдың айдалының кеничерин, ойып түштің ақ тінте, аянбастан ошонду, сойып түштің ақ тінте, ошо тазбайматтың қараса, май құйрықтың балық етке тиіптір, аянбастан тилиптир, қаны кетіп чачылып, еті кетіп ачылып, қырғыл чал менен тазбаймат, ақылдан чындап шашты олор, чашты ошол, аллақташып ошондо, ошоң аянбастан качты ошолодум. Чамбыл ала чаң болуп, кызыл алаган болуп, өлө турган жан болуп, акыл айран ал болуп, көргөн адам таң болуп, кыргыл чал менен тазбаймат, кайран жеңген Каныкей, каныштан качып алды ошол, кайрылып жолго салды ошол, алдындагы мингени аянбастан шорголуп, кыргыл чалдын айдалынын бетинен, тазбайматтын май куйруктун четинен, акканган шорголоп, жер айланып закындап, көлдөгөн көбөшкө келди ошондо жакындап, көргөбөшан көрдү дейт, карданып турду дейт, кыргыл чал ошондо кеп айтат, кеп айтканда деп айтат, айланай ханыбыз, айткандың эскең алыңыз, Каныкейге бар дедиң, барып кабар ал дедиң, аныктап кабар сал дедиң, абыкеңе тийбем деп, тиймек түгүр абыке, анын жүзүнү көрбөйм деп, алты арамга барбайм деп, арам дедиң өзүңдө, айтып турду сөзүңдү, айкөлүм аназ кабылландай батырдын. Ошо төшөгүн баскан оңбойт деп, төшөгүн баскан адамдар эгерден эки болбойт деп, ак тинтенин алдыга буга чакчылекей чаң кылып, кызыл алаган кылып, ошо бул кызыкты салды.
кыргыл чалант деп турганда өзүң көргөн көргөбөс атаң көзү дүнүйө арам өлгөн ошондо алдында кара жер көбөс кара жер менен тең көбөс айгай салып акырып кырык чорону жакырып абы кези жанында адыбай көлбай кошулуп чыйбыт менен кочкору айгай баскан туу болду алламандап чуу болду акыл айран бул болду канны кейди чапмакка чын несебин тапмакка айгай салып бакырып көбөштө буран чакырып айланып жолго сал деми алламандап кал деми кайрылып жолго сал демиң ошондо катарлап гана жөнөп кал демиң удум эң аны таштап салыңар баягы жеңең аныкей ал демин кеби бар эмиң ошондо кабар алыңар кайран жеңең аныкей келгендерден кеп угуп атаңдын көрүң алтарам чабат экен деп угуп эсебин чындап ошондо табат экен деп угуп кылбагандың алтарам кылат экен деп угуп кая шаяк кылганды кырат экен деп угуп кайран жеңең аныкей кансырап ыйлап тура албай кайрат күчкө кире албай ошоң 12 кулаш сырнайза каруусунан иле албай кара кашкаң аргымакты мине албай атаңдын көрү дүнүйө бүгүн көргөн эртең жок ушундай экен дүйнө бок мен бейбак маңдай сөөгүм кайкы экен манастын көзүң өткөндө мен ошо күн көрмөгүм тайкы экен удум айланайын жараткан кабыланман наз барында ушул турган каныкей ою менен булчу эле алдыңда турган канышка ушул турган алытарам кай жерде сүйлөп койчу эле атаңдын көрүң алытарам чалгырты жүрөт көзүндө чамасы келсең арамдар чапмак болдуң өзүмдү ушу турган дүнүйө айланайын жараткан маңдай сөөгүм кайкы экен күн көрмөгүм тайкы экен бүгүн көргөн эртең жок бир күнү бетиң көрсөткөн бир күнү көтүң көрсөткөн ошоң ушундай беле дүйнө